Ирандын борборунун түндүк батышындагы Паям аэропортуна Израиль кол салды. Бул тууралуу бүгүн 18-июнда Фарс агенттиги билдирди. Бир нече мүнөт мурун Кара шаарында жардыруу болду. Израиль Паям аэропортунун чет жакасына дагы бир чабуул жасады. Учурда өрт өчүрүү жана куткаруу унаалары жарылуу болгон аймакта иш алып барууда деп айтылат маалыматта. Айта кетсек, Израиль 13-июнга караган түнү Иранды жашыруун аскердик өзөктүк программасын ишке ашырып жатат деп айыптап, ага каршы операция баштаган. Израилдин Газа тилкесине жасаган аскердик операциясынан улам акыркы 24 сааттын ичинде анклавда 144 палестиналык набыт болуп, 560 адам жаракат алды. Бул тууралуу Газанын саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Палестиналык дарыгерлер 2023-жылдын октябрынан бери Газа тилкесинде курман болгондордун жалпы саны 55.637ге, жарандардын саны 129.880ге жеткенин белгилешти. 18-майда Израиль Газа тилкесинде палестиналык Хамас кыймылын талкуулоо үчүн атайын операциянын чечүүчү этабына киришкенин жарыялаган. Аллаху хайрур разикин. قنوت اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وارحم شهداءنا بحق محمد وآله الطاهرين.